Тажикстан макулдашууну бузуп чек арага аскер күчүн тартууда. Бүгүн 1 май саат 15:00 карата маалымат боюнча кыргыз-тажик чек арасындагы абал курч бойдон турат. Бул тууралуу УКМКга караштуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, чек аранын аймагынан аскер күчтөрү менен каражаттарды алып кетүү боюнча эки тараптуу макулдашууну Тажикстан бузуп жатат. Тажикстан чек ара аймагына жоокерлери менен оор аскер техникасын тартып келүүнү улантууда. Ошондой эле тажик тарап Баткен районуна караштуу Көкташ айылындагы унааларды улам атып жатат дешти чек ара кызматынан. Бүгүн саат 13:35 чек ара кызматынын жетекчисинин биринчи орун басары Уларбек Шаршеев сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү максатында Тажикстанга жөнөп кетти. Саламаттар, урматтуу Адлар жол YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биз азыр интернет жоктугуна байланыштуу видео түрүндө жана ошондой эле аудио түрүндө маалымат берүүгө өтүүбүз. Учурда Кыргызстандын жана Тажикстандын мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациянын жолугушуусу башталды. Кыргыз тараптан комиссиянын төрагасы Камчыбек Ташиев, ал эми тажик тарапты Таймурмен Якимов жетектеп жатат. Жолугушуу Кыргызстандын аймагында өтүүдө. Ардактуу көрүүчүлөр, биз Баткен облусундагы аймактарды түз алып берүүнү улантып жатабыз. Учурда биз барган жерлерде көпчүлүк аймактарда интернет тарпагандыгына байланыштуу биз түз эфирге чыга албай жатабыз. Бирок алдын ала маалыматтар боюнча айта кетсем, азыр абал бир аз дурус, бардыгы жайында. Эки тараптуу сүйлөшүүнүн жыйынтыгында азыр маалымдап сиздерге кабарлап турабыз. Жана ошондой эле интернет тарткан аймакка барганда биз сөзсүз түрдө түз эфирден Баткендеги абалды чагылдырып бермекчибиз. Эч кандай ок атышуу катталган жок. Азыр эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында сиздерге сөзсүз түрдө кабарлайбыз. Биз менен бирге соңку маалыматтардан күзөтүп туруңуздар. Жапаров менен Рахмон чек арадагы абалды талкуулашты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 1 майда телефон аркылуу Тажикстан президенти Имомали Рахмон менен сүйлөшүп, чек арадагы абалды талкуулады. Бул тууралуу маалыматты 1 майда Тажикстандын башчысынын расмий сайтында жарыяланды. Тараптар чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча мурда жетишилген макулдашууларды аткарылышын талкуулап, ок атышууну толук токтотуу жана аскер күчтөрүн ордуна жайгаштыруу маселесине өзгөчө көңүл бурушканын белгиледи. Жапаров менен Рахмон чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо маселесине байланыштуу өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынын баштоо боюнча да пикирлерин айтышканын кабарлады.